Саламатсыздар, урматтуу ата-энелер жана окуучулар. Кыргыз тили сабагын баштайбыз. Бүгүнкү сабакты Гарвард билим берүү тарбиялоо комплексинин 1-класс окуучулары үчүн кыргыз тили мугалими мен Суюнова Аида Абдыкаыровна өтө бермекчимин. Анда эмесе балдар, окуу куралдарыбызды даярдап, бүгүнкү сабагыбызды конт коюп угабыз. Балдар, силер күнүңөрдү кандай өткөрөсүңөр? Таң аткандан күн батканга чейин кандай жумуштарды аткарасыңар? Ошол аткарыла турган жумушуңардын кайсы убакытта, саат канчада аткарылышын белгилеп алгансыңарбы? Азаматсыңар. Демек, бүгүнкү өтүлүүчү сабагыбыздын темасы менин күн тартибим деп аталат. Анда эмесе балдар, окуу китебибиздин 64-бетин ачып, 1-көнүгүүгө көңүл бурабыз. 1-көнүгүүдө күн тартибин окугула деп тапшырма берген. Анда эмесе Нурдиндин күн тартибин окуп чыгабыз. Менин атым Нурдин, 7 жаштамын. 1-класста окуймун. Бул менин күн тартибим. Мен саат 7-де турам, жуунам, тамак ичем. Саат 8-де сабак башталат. Саат 12-де үйгө келем. Тамак ичем. Апама жардам берем. Саат 2-де музыкалык мектепке барам. Саат 4-тө үйгө келем, эс алам, сабак окуйм. Саат 6-да телевизор көрөм, музыка угам, тамак ичем. Саат 9-да уктайм. Мынакей балдар, Нурдиндин бир күндүк күн тартиби жөнүндө окуп алдык. Эми силер 2-көнүгүүдө берилген суроолорго жооп берип көргүлө. Силер саат канчада турасыңар? Канчада мектепке барасыңар? Саат канчада уктайсыңар? Кана менин сүйүктүү окуучуларым, суроолорго өз алдыңарча жооп берип көргүлөчү. Азаматсыңар. Анда эмесе балдар, кыргыз тилинин иштептерин ачып, бүгүнкү темабыздын астында берилген 1-көнүгүүнү толуктап жазабыз. Бул көнүгүүдө балдар, Нурдиндин күн тартибиндеги сөздөр толукталбай калган. Ушул сүйлөмдөрдү толуктап жазып чыгабыз. 1 сүйлөмгө өзүм жардам берейин. Саат 7-де турам, жуунам, тамак ичем. Эми балдар, калган сүйлөмдөрдү өз алдыңарча толуктап чыккыла. Балдар, көнүгүүнү жазып бүттүңөрбү? Азаматсыңар. Анда эмесе балдар, үй ишин белгилеп жазып алгыла. Үй иши өзүңөрдүн күн тартибиңерди жазып айтып бергиле. Эгерде үй ишин белгилеп жазып алган болсоңор балдар, мен силер менен коштошомун. Урматтуу ата-энелер жана окуучулар, бүгүнкү сабагыбыз ушуну менен соңуна жетти. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.